Атабаева Гүлмира Чыраковна 2004-жылдан бери ушул кесиптик лицейде, номер 18-кесиптик лицейде иштеп, жатаканасында 2000-жылдан бери жашап келем. Менин көйгөйүм айтайын дегеним, ушу жатакананын оплатасы боюнча биз мурун 50% льгота менен төлөчүбүз. Азыркы күндө 2016-жылы бизге жаңы директор Малдыбеков Бакыт Кубанычбекович келгени 3 жолу договорду алмаштырды, типовой договор деп ар кандай нерселерди көрсөтүп кол коюп бергиле деп заставить этти. Азыркы күндө оплатабыз 6400 болуп атат. Ошол жердеги иштеген, жашаган сотрудниктер болгону бир жетишпеген үй бүлө, көп үй бүлө, зарплатасы аз үй бүлөлөр бар. Биз бул сумманы төлөй албайбыз деп чыкканда 2016-жылдан баштап мага атака кое баштады. Себеби мен 2 ставкада иштечүмүн. Воспитатель и кастелянша болуп. Воспитатель деген педагогический образованияңыз жок экен, сизге башка неме берейин дегени мен макул болуп бергенмин. Менден алып берген адамдагы эч кандай билими жок, даже бир кагаз сертификаты жок кишилерге алып берди. Анда да унчуккан жокмун. Мен 2016-2017 унчукпай келдим. Мен предпенсионный возрастта мен сурандым, мага бир ставка берип туруңуз, мен пенсияга чыгып алайын деп. Жок, ал киши мага эмне деди? Мен педагог кишиден ушундай сөздү угам деп ойлогон эмесмин. Мен сиздин бир тууганыңыз эмесмин, сизди каржылагыдай. Кайдан келсеңиз ошол жакка барыңыз акеңизге деди. Оштон келдиңиз беле, ошуңузга барып иштей бериңиз деп мага ошондой сөздөрдү айтты. Андан кийин мен апрелде мага статья менен ар 3 күндө өзүнүн шестеркалары менен ар 3 күндө акты түзүп башташты. Акты түзүп баштаганда мени лицейге киргизбей, эшиктерди да жапты и кошуна колуң ошол жерде иштеген бүт бардыгын мага против коюп, сүйлөбөйсүңөр, ким саламдашат, ким ошо менен отношения кылат, ошонун комнатасына кирет, мен автоматически айдайм силерди деп коркутуп. До сих пор азыр эч кимсе менен саламдашпайт. Мейли саламдашпаса аман болсун, бирок мен бул кишиден мындай нерсени көргөн эмесмин, уккан да эмесмин эч жерден. Эркек киши ушундай кылат деп. Андан кийин мен кайрылдым, кайрылчу жерлерге мен апрелден баштап кайрылдым. Мага статья мен айдагандан баштап. 2018-жылы апрелде баштадым. Ага чейин өз эсине келерде унчуккан эмесмин. Мен кайрыла баштаганда мына УГСИЭПтен келди. Финполго тапшырганда 180-220 менен жаткам. Давлениям көтөрүлүп, жүгүрүп келди эшигимдин астына. Комнатама келип, эже кечирип коюңуз, бар жок нерсеңизди жаап берейин, встречный заявление жазып бериңиз деп. Мен сиздин ден соолугуңузду сураганы келдим деп. Сураганын ордуна ошол условияны коюп атат мага. Эмне үчүн мурун ойлонбойт? Ошондо айтты. 6 аял мени сизди жамандап эле атса, мен сизди жамандап ойлоп турмун деп. Мен айттым, ошондо мага бир жумуш берип койбойт белеңиз. Анан мени сынабайт белеңиз, жумуш берип көрүп. Унчук албай калды ошондо. Унчукпастан чыгып кетти. Буга күбөлөр бар, ошо ким менен келгендердин бардыгы бар. Ошол жатаканада 60-та постороннийлар жашайт. Болгону сотрудниктер бир 15-те эле бар. Алардын зарплатасы 3,5 миңден 5,5 миңге чейин эле. 6400 кайдан алып төлөшөт? Биринчиден, экинчиден бул боюнча Чолпонкуловго кайрылдык, башка жагы Министерство образования кайтырдык, отписывать этип немеге беришти. Ирина Каримовна келип өкүрүп бакырып кыйкырып кетти. Анда да унчукпадык мейли. Андан кийин мен анан АКСке кайрылдым. Ошол жердеги финансылык нарушенияларды гана мен жаздым. Алардын үй бүлөсүнө же болбосо башкасына асылганым жок. Мен только финансылык кемчилдиктерди айттым. Ошол жерде 4 ставкада иштеп аткан, 3 ставкада иштеп аткан, кошумча аяктан бияктан жумуш кылып аткандар. Анан мёртвый душаларды мен жазып чыктым. Мен бу жерде күнөөм жок, чындык баары бир калкып чыгат. Буга эч кандай Чолпонкулов чара колдонгон жок. Эмне үчүн башка лицейдеги директорлор же башкалар кичине нарушение кылса баса калат? Билем мен булардын семейный отношениясын. Малдыбековдун келинчеги Министерство образованияда кадрлар бөлүмүнүн башчысы экен да билем. Мен коркпойм, терет ничего. Мен ошондо эле айткам, мага артка жол жок. Мен жазып бере албайм сизге встречный деп.
Андан кийинкиси ошол жердеги коло кошуналарга 3 жолу роодуга салып беришти. Бул антет, бул минтет. Мен эми ошол жерде мурунку директор менен 14 жыл иштештим. Адына грамота менен гана иштештим. А бул ушул киши 2016 келди. Ушул кишиге келсе эле мен жумушка кечигип барам, жумуштан эрте кетем. Андай нарушение менде эч качан болгон эмес, и болбойт дагы.